Так. Она бэкэнд части. Где тут это? Если это ремонтация. Так, еще қарайлы. Вызовтарын қарайлы. Қара экранда. Мына емелер кетіп жатыр. Емелер кетіп жатыр. Еме, бұның readme mg деген файл бар екен. Проекттің, проводниктің бір өлі. Readme тұрады мына readme. Так. Направление. Емелер бар екен де. Endpoint'ері. Өзі, анан кейін API add, API checkout. Так. Еме алса болады. Гемниге салса болады. Емесін. Так. Берке касса пай деген қада, касса пай. Notepad açalım. Notepad++ açalım. Так. Ошону копирование алып туруп, Gemini'ге салып, для проекта генерированного этим скриптом приготовь примеры вызова всех функций API через CRU. Приготовь примеры вызова всех функций API через CRU. То есть фронтенді жоқ деле CRU менен бэкэндти чакыра берсе болот да. Түшүнүктүүбү? Içinde işte отқан nevesi görüyoruz var da. Maşinenin kapotunu açkanda motorlu kандай işte отқанын. Вызывать IP через CRU. О, через CRU. Запуск. Ең жөнөкөй инструмент ошо CRU да. Андан кийин Swagger'ди көрсөтөм. Postman'ды өзүңөр таап аласың анан. Макул. Ошолар менен иштегенди билсеңер, ошо бул разработчик дейді. Так, қарағылар. Так, добавление товаров в чек. Так, оны CRU'ду чакырып алып туруп, башка эмеден жүргүзсө болот. Копировать туруп, башка эме. Сурап көрчү. Их можно запускать в CMD или надо запускать в Git Bash? Или в этом. Он бассалар эме чыгат. Он неме? Или в PowerShell. Их можно запускать в CMD или в PowerShell. Или обязательно в PowerShell, или? Или обязательно. PowerShell. Их можно запускать в CMD или обязательно PowerShell. Обязательно. Американец выносим. Или в обязательно PowerShell. Enter bu. Өзүнөн эле биле алсаңар болот көп нерсени. Так, и в CMD, и в PowerShell дейт. Ана эми жүргүп көрөлү. Карагыла, мына не айтып атат? CMD чакырганда узун кылып чакырыш керек, Кавычка иштетиш керек дейт. PowerShell'да астында чакырып көрөлү, өкөндүктөн чакырып көрөлү. CMD'ден, PowerShell'дан, Дагы бир CMD ачып алгыла. Бул сервердики болсун, бул CMD сервердики. Дагы бир команда строканы ачып алгыла.
ошондон эми чакыра берсең болот, копия кылып турупчу. Ставить планба. Ооба. Онлайн. Кавычкасы барбы? Бул эмне чыгып калат эле? Касса. Так. На отправление личности на товар, это сервис. Добавить через список. Общий Отправляем через API add. API add дейт, да? Так. Кош бирүү көргөн да? О, ответ келди. Количество бир. Дагы бир жолу жүрүп көргүлө. Enter. Ол саны көбөйүп баратат, э? Эмеси дагы көбөйүп баратат, э? Көрдүңөрбү? Count 2 болду, э? Түшүнүктүүбү? Значит, биз фронтенд доордуна өзүбүз сүйлөп атабыз да бэкэндте. Мен мисалы фронтенд деп курул менен. Эми курул менен ар кандай командалар жүрүп көрсө болот. Эмелерди өзгөртүп туруп, параметрлеринчи. Мисалы үчүн прайсты өзгөртүп көрөлү дагы алып туруп. 200. О. Кекилүү кошулуп калды. Түшүнүктүү, э? То есть түшүндүңөрбү курул эмне экенин, да, мааниси? Фронтенд менен бэкенд ортосуна кирип аласыңар да. Анан чакыра бересиңер. Параметрлерди өзгөртсөңөр да болот. Эме боюнча карапчы кандай вызовдор бар деп, Пикирди түшүндүңөрбү, пикирди, э? Эми бул ручной да. Бул ручной. А буну масштабный автоматизациялар кылса болот. Анын үчүн Swagger API деген бар да. Ошондо проект жасап аткандачы Swagger менен кошо жасагыла деп запрос берсе, өзүнчө бир портто веб-страница ачылат да, ушундай чакыргычтар менен. Ошого көрбөйм. Аны каунттар турат, анан тотал деген эми строка болуш керек. Сереп акы. Total суммасы, э? Тотал сумма. Ооба. Count деген жанын ичинде. Count саны. Ооба. Ал нерсе? Саны да? Товарды кошуп атпайбыз, бирден кошуп атабыз, э? Так. Эми ошол эле эмеге React берип койсоңор болот. Түшүндүм. Gemini'ге кана Gemini? Шашпай, э? Шашпай, биринчи көрүп алалы, э, андан кийин. Так. А теперь сделай генератор этого проекта. Сделай генератор этого проекта, в котором будет Swagger. Swagger бул эмеси да, дергалкасы да. Өзүнүн уже готовый ар бир эме боюнча, API функция боюнча готовый чакыргычы бар да, курулду копирование кылып, видеоюсуңар да эме кылып. Ну, курул дагы керек. Эде мындай ближнего боя оружие дегендейчи, э? А Swagger сразу баары тең чыгат да. Ана Postman да курулга окшош, аны самостоятельныйга берем силерге. Кулаган макулбу? Так. Болду, мына эме наркын өчүрүп туруп, Swagger барын жүргүзүп койсо болот. Бул генератор, э? Муну башка папкага ачып туруп, Swagger бар деп да. Түшүнүктүү, ошондо разработчиктин көп убакыты ошого кетет да. Ар бир роуттерди жүргүзүп, эме кылып, жака переменный кандай кетет деп. Тапшырма жазып атканда разработчиктер роуттерди айтып берет да. Булар бири менен кандай байланышат депчи. Түшүнүктүү? Ошону контролго алыш керек да, бири менен байланышын. Контролго алса, проектти башкарса болот. Түшүндүңөрбү? Бул айырмасы жок. Мисалы үчүн бэкэндте эмне бар? Python туурабы, JavaScript туурабы, Java туурабы айырмасы жок да. Бирдей иштейт баары тең. Фронтендте эмнеңер бар? JavaScript өзүбү же Vue.js, же React, же даже Flutter, баары тең ошол окшош иштейт да. Түшүнүктүүбү? Анан муну менен дагы
Эмени гана байлабайт бири-бирине. Өзүңөрдүн бэкэндиңер менен өзүңөрдүн фронтендиңерди байлатасыңар да. А жерде дагы башка бирөөнүн программасына байлаш керек болуп калат. Мисалы үчүн түндүк деген системаны билесиңер да, паспорт. Ошого интеграция кылат. Же салык системасы бар, салык системасы. Ошол жерге интеграция кылат. Алардын API'лерин чакырып, ошондо өзүңөрдүн приложениеңарда ошонун функциясы болуп калат да. Мисалы үчүн счет фактура, электронный чыгарып койсо болот, же ETTN, электронный товарный транспортный накладная. Же болсо Нацбанкка интеграция кылып туруп, курсун автоматически алып турасыңар. Же LQR-га интеграция кылып туруп, силердин приложениеңарда QR код менен акча төлөм системасын кошуп койсоңор болот. Акчасын чыгарып алсам болобу? Ооба. Ошол интеграциялар бул өтө маанилүү нерсе. Биринчи силер өзүңөрдүн фронтендиңер менен бэкэндиңерди иштетип алсаңар, анан башкаларга да уланса болот. Мисалы үчүн азыр крипто биржадагылар болуп атпайбы? Алардын өз API'лери бар да. Мисалы үчүн азыр содан көбү эме болуп калат, стейблкоин менен Кытайга акча которуш оңой аны менен, через API которо турган системаларды кылсаңар болот, түшүнүктүүбү? API менен иштеген адам бул көп нерсеге жол ачылат да. Автоматически эме болот. Түшүндүңөрбү? Мисалы үчүн арбитраж деген система жүргүзөт го. Бир криптобиржада мисалы үчүн стейблкоин бир база, башка база. Ана бир жактан башка программа менен кылып койсо болот да. Ошондо могулар эле бир жерден экинчи жерге кетип атат да. Ошо акча тапкандар айтсаң, Ооба. А программа бул бат болот да. Себеби баасы өзгөрбөйт эле, чечиктүү. Дагы эме болот. Мисалы үчүн Python жайрак иштейт, JavaScript жайрак иштейт. Анда Go, Rust менен болот, алар бат иштейт депчи. Ошол эле ишти баттыраак аткарат деп, ошондо эмелер көтөт да, күчтүүрөөк тилдер көтөт да, түшүнүктүү. Генерация кылса өзү баары бирдей эле. Калган тилдер генерация болуп берет да. Түшүндүңөрбү? Вот. Интеграцияда дагы көп нерсе бар. Мамлекеттик монориттештирүү интеграциялары менен да жатат. Ар кандай организация өзүнүн системасын түзүп койду да. Буларды байлаш керек. Туурабы? Мисалы үчүн аэропортто өтүп бараткан адамды азыр банктар текшерет. Эмеси жокпу деп, карызы жокпу болсо өткөзбөй коет. Алар бергенде сразу автоматически чыгат. интеграция аркылуу чыгат. Ооба. Же МВД менен интеграция болот, эмне жокпу. Розуста мезгилдечи, и так далее, да. То есть чоң тема, күчтүү тема келгенде, түшүндүңөрбү? Биринчи силер өзүңөрдүн фронтенд менен бэкэндти байлап алсаңар, анан башка внешнилерге да байласа болот да. Бул өтө керектүү жөндөр да. Бирден жасап чыксак, вообще бир жерге чыгат. Так, эме болду? Swagger менен генерация. Муну токтотуп койсо болот. Азыркы запись эмес. Азыркы бэкэндти токтотуп туруп. Сен сохранить этпеди, алай сохранить этпеди. Сохранить этелик, каяка сохранить этем? Жок. Азыр экинчи эмеде атмос ачылган турат го. Жок, кандай биринчи терминалда эме жүргөн. Ошону Ctrl-C токтотуп коюш керек буну. Серверчи бул, биринчи сервер. Swagger жок сервер да бул. Азыр браузер чакырса, иштебей коет. Сервер токтотуп койдук да. Эми Swagger бар сервер генерация болду го. Ошону коюп туруп жүргүзүп коюш керек, анан Swagger'ин чакырып коюш го. Ана келдиби? Көчүрүп алдыңарбы? Көчүрүп туруп, жүргүзүп, эмени да коюш керек болот да. Pip install Flasker дейт. Flask'тын Swagger'ы, Муну сактап коюш керек, жүргүзүш керек, Анан ичинде дагы иштей турган библиотекалар бар экен да, кое турган, Бул башында бир файлды ачканда кодировка ютай койсун коесуң. Койса кийинкилерди ошо койду деп автоматически. Ооба. Так. Өтө маанилүү тема экен бул, Жакшы түшүнүш Бир жагынан жеңил, анан маанилүү да. Мындан кийин докер жүрөт, ал дагы өтө маанилүү тема. Ошентип бат эле азыр эме болуп кетесиңер. Половина үчүн, половина практика үчүн өзгөртөм. Ошол өзү сууга сүзгөндү кантип адам үйрөнөт? Велосипед мингенди кантип үйрөнөт? Ошол көрмөйчө практикада ыргытыш керек да жаш баланы. Сүзүп чыкса, молодец.
Çıkmasa анда спасательный операция жүргізілсе. Спасатель баллон береді. Спасатель өзіне. Если суға таштап атам да? Уже тұрып. Так. Birinci elemen Flasger koyuldu, Flasger. People install Flasger değil. Установи Onu флаг. kopирование sürüp koymak gerekiyor. Flask'ın Flasger'i de bu. Misal üçün Flask'ta işe tatmayız biz. Жеңил bakın. Başlangıçta жеңил de. Misal üçün Java'nыкын жүргүзүш үчүн көп нерселерди коюш керек да. Ошого мен биринчи буну менен көрсөтөйүн деп атам. Анан мындан кийин докерге өтсөк, ал же докерде өзү коет баарын. Java'ныкы болобу же JavaScript'тики болобу. Бир эле буйрук коюп койсок, ал баарын өзү коюп чыгат да. Ооба. Бирок трафикти жейт. Ошого албалууга деп атам да. Эменики Flask'тыкы ручной башкаганга жакшы да. Негизги жактарын көрүп алып, анан докер менен иштей баштасаң, докер менен иштегенден кийин уже настоящий серверге илгенге чейин бир эле кадам калат да. Сервер менен сервис менен иштегенде алган иштегиңиз келбей калат экен да, мындай айтканда. Настоящий интернетке серверлерди кое баштайсыңар да, өзүңөрдүн системалары мененчи, боевой. Бул серверде айтам, интернетке коесаң да, ал нерсе сатып албай эле, мисалы, облако сатып албай эле, өзүң создавать этип коесуң интернетте. Жок, кылыш кыйын да, аны компьютер сеть кылыш керек. Облако сатып алыш арзан да. Google'dan misal үчүн алса да 3 айга бекер берет экен. Ооба. Ошондой көрөсүң Google аккаунт менен. Бирок картаны байлап коюш керек экен да. Анан дальше сервер жасагандан кийин ал сервер прибыль турат да. Кеткен расходка караганда прибыль канча эсе көп болот да. Так. Коюлду. Коюлду. Эми жүргүзүп койгула системаны. Жок. Эми жүргүз керек да. Силер people install менен Flask'ы жүргүздүңөр. Эми ошо AppPy'ды жүргүзөсүңөр да. Бул эми өзү. Опа, кечиргиле. Контрасын басам да өткөн. Python. Python эмес ошо. Python. Азыр видеого запись кетет. Күчтүрөөк эмес. Күчтүрөөк эмес. JavaScript'te код батыраак жазылат да Java'га карагандачы. Бирок иштегенде Java мүмкүнчүлүк көбүрөөк берет. JavaScript менен кичинекей нерсени батыраак кылып койсо болот. Бирок силер кодду генерация кылсаңарчы, айырмасы жок, азыр баары бирдей кете берет. Түшүнүңөрбү? Логикасын бересиңер, эмесин бересиңер, системасын, аны айырмасы жок. Python'da жасайсыңар, JavaScript'те, Java'da бияка кандай буйрук берсеңер, ошо менен чыгарып берип коет да. Түшүнүктүү? Анан иштетилишин карайсыңар да, мисалы үчүн JavaScript менен батыраак жүрүп койсо болот. Python мененчи системаны батыраак жүрөт да, бирок клиенттер көп болсо, мисалы үчүн мамлекеттик система болсо, аны Java'да кылат да, себеби анын настройкалары көбүрөөк. Майда полкалары бар, ошо полкага керектүү нерсени салып койсо болот да. Башка тилдерге караганда Java'дачы. Түшүнүктүү? Шкаф да, мисалы үчүн бир шкафта бир 3-4 эле чоң полка бар, кайсы бир шкафта көп майда полкалар бар, экөөтөн керек да. Көп майда полкалар бар, ошого ылайык тапшырмага. Чоң полкалар бар, ошого тапшырмага. Чоң полкалар бар, бул JavaScript десе болот да. Түшүнүктүү? Көп майда полкалар бар, бул Java. Так. Муга поставка. Тургула. Эмесин жүрдү. Могу жерге чейин келди да, тиякты Google ставка кылсам очкойт. Ашыкка же. Ката дейт. Ошо катаны өзүнөн берели. Кандай? Trace back дейт. Вот полный эле копирование кылып,
башынан баштапчы. Жоқ, жүргүзгөндөн баштап. Слайдерден баштап. Ооба. Туруп кетип атпайбы, а? Салып туруп берип көргүлө, что происходит депчи. Салгыла. Кемниге. Что происходит деп жазгыла, а? Происходит. Ага. Enter. То есть вопрос. Как исправить? А ты имеди сгенерируй новый Python генератор, который эти проблемы решает. Өзү чечсин да проблемаларды, туурабы? Кааласаңар ручной бирден теріп саңарда болот. Өзү Python скрипт жазсын, айтылган проблемага чечип турат. Себеби бул бир жүргөндө жакшы чечим таба албайт да. Бул эме да. Мурунку коддорду анализ кылып туруп, анан кийин токтоп атпайбы? Өзү жүргүзбөйт да. Жүргүзгөндө силер өзүңөрдүн компьютериңерде жүргүзөсүңөр. Анан логторду, каталарды карап туруп, буга берсеңер, бул дагы мурункулар менен салыштырып, оңдоп ушинтип иштеп кетиш мүмкүн да. Siz yönetkende şu an жаздым экен, Ооба, иштеп кетиш мүмкүн. Агай логторду лапет эткен жерин айтасың. Лог это журнал. Журнал. Азыр копирование кылдыңарбы? Лог журнал. Так, жаңысы чыкты, мурункусын токтотуп коюш керек, өчүрүп, версия 1, версия 2 деп кетсе болот. Так, буну токтотуш керек, Ctrl-C деп, версия 2 деп башка папкада ачасыңар да. Себеби ар бир кадамды жазып алганыңар болду да. Бул кадамда мындай ката кетти, бул кадамда мындай ката кетти, мындай айырмасы мындай деп жазып алсаңар түшүнүктүү болот, Кийин көрсөтөм, GitHub менен ошону жеңилдетсе болот. Кадамдарды GitHub кайсы кадамда кандай өзгөрүү болду дегенди көзөмөлдөй турган аспапты. Түшүнүңөрбү? Биринчи GitHub дисциплинаны алдына ага муктаждык болуш керек да. Азыр муктаждыкты жаратып атабыз. Так. 0.1.02 деп ачып коёсуңар болот да. Ар бир попытканы. Эми силерде берки геймдин лимиттери түгөнүп, кулак келбей алганга. Эми андан күчтүүрөөк экен, клаудтан мындан күчтүүрөөк геймдин. Акчасы кетейт. Калкан ичинде болот. Геймдин менен иштеп атам, клаудтан менен коллегаларым иштейт да. Мага жетишет, өзүм иштейтиндеги нерселергачы. Так. Кайра көчүрөбүз ба? Жүргүзөбүз, ооба. Жок, pip install болду, ал кереги жок. Бону. Python акпайды. Так. Bunun swagger'i бар кана? Так. Жазып кылат эмеге. Мына бону копирование кылып жүргүзсөңөр болот. Көрдүңөрбү мына? Пост, добавить товар чек деп. Жүргүзсө эме кирет да. Бону ошол жерде бассаңар кирет. Көрдүңөрбү? Шундан 99 дейт, 99. Өзгөртсөңөр болот. Кайсы бушадан өзгөрүп койсо болот. Өзгөрткөргүлө, өзгөрөбүз. Бул автоматически шарттан эме болуп кете берсең болот экен, Басылбайт экен. Так. Эме кылса болот анда. Print screen кылгыла. Так. Print screen кылгыла. Мен силерди нолдон үйрөтүп жатам. Экран print screen кылгыла. Скриншот. Ушуну? Print screen ооба. Эми весь экран. Вот что. Эми салгыла гейминиге. А как здесь в Swagger салып туруп? Видишь скриншот или видишь скриншот?
Видишь скриншот Сөйлешкіде Swagger'a? Видишь скриншот, брат? Видишь Swagger'a? А как здесь Изменить. цену? Жақсы келді, отырып өзіңер түтіп өтсеңер болады. Мен жолын ғана көрсетіп қоямын да. Мен барым айтып бермейді, атайын. Жауапты өзің атапсаңар, Таба, құдай форматы шындай. қызығырақ Оны болады. подробно айтамын. О. В правом верхнем углу try it out. Дейсің? Браво. Қанша өзгертсең айта бер. 100 сом болмайды. 100 сом. 1000 сом. Точка 0 деп жазып қойған тамам, Точка 0,0. а? Потом cancel. Все. Эми жүргізіп көргіле бұны. И как запустить теперь, бля? И как запустить? Жазылған ешкі, ол оқша. Execute. Жазылған. Зачем это крутить? 5-6 скрин салгандан кейін он начнет, короче, путать скрин. Вот я не знаю, как по программам, где находится вообще будет. Платный бэксет еще будет. Ну, енді тәжірибе болғанда жақсырақ кете баштайсыңар да. Анан кемшіліктері көп. Қанша көп тәжірибе болғанда кемшіліктерді түсіне баштайсыңар да. Мысалы үшін ұзын кодты беріп отқанда ортасын жеп қояды да. Ошоны бөліп шығарып тұрамын да кодты. Бөліп шығарса, ошо бүтін бойынша шығады да. Галлюцинация дегендері бар. Жоқ нәрсені көріп қалады дейді. Атайын галлюцинацияны ұрыстырып қойған ағат. Жоқ беріп тұрсын адамға депші. Жоқ білмейін деп айтасың да. Мына деп. Дайыма мына деп айтасың. Бірақ ошо галлюцинация мында контроль. Я так и Сервер response деген жерді басқа деп қойды. Специально, да. Я программировал. А где-то башка нәрсені сұрасам, бірінші шығарып Так, кетті бе? Жоқ. Ол алды айта 99 деп қалды қайра. Сен мазақ болдың да. Сен машина өзгерт, автоматически шығарып берді. Мин қойдың да. Убирать. Execute. Clear деген тазала деген да. Тазала дегенде қайра алдындағы малымыз. Көрдіңдер? Kurulda bulgan нәрсе çıktı. Gördünüz mü? Жақсы нәрсе Postman'ды қойыш керек. Postman деген да программа бар. Kurulға ұқсас, бірақ интерфейс мындай браузерді құдай да. Аны самостоятельно да. Мақұл. Postman'ды самостоятельно орындаласыңар. Так, ошону мен жаңы теманы түсіндіріп бердім. Запись қылып тұрып, ip қойылған. Стоп.